Канчалаган фактылар интернетке чыгып жатса да, арыздар жазылып, аларга чара көрүү боюнча сунуштарды прокуратура берип жатса да, Билим берүү министрлиги эч кандай факты жок деп, директор мугалимдерге чара көрбөй кысымдарды жаап жашырып, абизди каралап келет. Өмүрбек Мырза Ибраимович, биздин ар бир билим берүү уюмундагы ар бир педагог эң негизгиси биринчи баланын билим алууга укугун чектебейт да, эч качан. Мына сиз өзүңүз эле мындай каалаган бир мектепке кирип көрсөңүз, биздин кадимки форма кийген кыздар балдарыбыздын жанында жоолук салынып эле жашынакай эле биздин кыздарыбыз окуп атат. Бизде эмне, кайсы проблема болот кээде? Кээде болот жанагы абдан бир ата-энелери кандайдыр бир багытка берилип алып, кичинекей кыздарды толук бүт башыңарды баарын жаап туруп, анан көзүң үчүн гана кичинекей бир жылчыкча калтырып коесуң деген учурлар бар. Биз ошол жерде балдардын конвенциясы, балдардын укугу эң биринчи турат. Бул балдар азыр кичинекей, өздөрү чечим чыгара албайт. Бул ата-эне сиздердин чечимиңиздер. Ошон үчүн биз балдардын укугун коргойбуз дейбиз, дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Бирок мен абдан ушул педагогдорду ушул жерден жактап, тескерисинче педагогдорго колдоо көрсөткөнү сурап кетет элем. Бир дагы педагог жоолук салынган үчүн бир дагы кыз баланы мектепке келбейсиң, билим албайсың деген бизде факт жок. Факт жанагы эле абдан аша чаап кеткенде ошол жерден биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө мажбурбуз. Анткени кичинекей кыздардын укугун биз коргошубуз керек. Айбек Алтынбекович, бул жерден биз мына ар бир мектеп боюнча, ар бир кыз боюнча өзүнчө кайрылып атабыз. Мына азыр дагы мына мен комитетке келатканда Кубанычбек Бакиров деген бир укук коргоочу бар. Ал дагы чалды. Мына кайра мектепке кайрылып, ата-энесине телефон чалса, мына ата-энеси жооп берип атат. Мына кызым жашынакай эле мектепте окуп атат деп. Муну маалыматты да, түшкөн маалыматты да мындай кичине мындай текшеришибиз керек да. Кээде ата айлап эле провокация кылып атышат. Кутман кеч, саламатсыңар кыздар. Силердин суроо талабыңарды уктум, окудум. Бирок өзүңөр ушул пандемияда адамдын жүрөгүн оортуп, жан дүйнөсүн жабыркаткан учурда мектеп көзүбүздөн учту. Мектепти көксөдүк, качан окуйбуз деп. Ошол көксөгөн убактыбыз, сагынган мектебибиз бизге аз гана жылдар үчүн берилет. Силер мектеп босогосун аттап кеткенден кийин бул күндөрдү артка кайрып ала албайсыңар. Ошол учурда эле мектепте алган билимиңерди силердин түбөлүк азыгыңар болот. Ал эми Куран өмүрүңөрдүн аягына чейин намаз керек, туура аны менен азыктанасыңар. Бирок эгерде мектепти сыйлаган болсоңор, мечиттин өзүнүн формасы, мектептин өзүнүн формасы болот. Эгерде жок, мен такыр болбойт, хиджапчан жүрүшүм керек десеңер, анда пожалуйста медреседен окугула. Мектептин өзүнүн ички эрежеси, мектептин талабы, мектептин формасы бар. Эжекелер жыргагандан юбка жүрүү, алар деле халаттарын кийип, же болбосо силердин апаларыңар да гүлдүү көйнөктөрүн, кызыл тазыл көйнөктөрүн кийип албайт беле. Демек мектеп мечит. Мени сыйлагандар, мектепти сыйлагандар, мен ойлойм, формачан келет деп. Ал эми силер ошол хиджапты оронуп келүүнү мода көрүп атасыңарбы? Же эмне үчүн антип 12 кыз ойлондуңар? Анда мектепти жаап эле мечит кылалы. Силер ошол кийген кара юбкаңар менен, ак кофтаңар менен мечитке барып намаз окуй аласыңарбы? Намазга жыгыла аласыңарбы ошол кийимдериңер менен? Бул биринчиси. Экинчиси, кандай болбосун мектепке кийген форманы барып үйдөн алмаштырабыз да. Мына ошол алмаштырганда хиджабыңарды кийип, мектепте болгону 6 саат болосуңар. Ал эми калган убакта даже 5 саат. Калган 19 саатта хиджапчан кийип жүрүп, кааласаңар түн ичинде да кийип жатсаңар болот. Ал эми 5 сааттын өзүнүн убактысы, талабы бар. Мына ошол талап менен келесиңер. Жок, андай кыла албайбыз десеңер, анда өзүңөр билгиле.